Убакыт өткөрбөй баштайлы анда. Баштадык. Урматтуу достор, мен алдабай сиздерди дайыма ачыгын айтканга аракет кылам. 1,5 жыл мурда тифкоин 1 сом болгон экен. Андан кийин 1 тифкоин $1000. 1 тифкоин $1000. 1 тифкоин $1000. 1 тифкоин $1000. Саламатсыздарбы достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видео ролигибизде Кыргызстандын эң чоң аферист, мошенниги жана мите курту Канат Шабданбеков жөнүндө болмокчу. Канат Шабданбеков бул ким? Бул каяктан чыккан мите десек, бул ушундай сапсары болгон нида пранкер, нида актер и нида певец. Одновременно везде, но нигде, да, ошол эле мезгилде. Бул адам көптөн бери интервью тартат, тигини кылат, муну кылат. Ну ладно, хорошо, макул, кылсаң кыл, молодец. Может быть, жакшы кылып аткандырсың. Может быть, Кыргызстанда жок нерсени кылып аткандырсың. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстанда жок аферизм, мошенникти да кылып атасың. Бир кол менен берип, экинчи кол менен алып. Ладно, интервью кылат экенсиң. Ладно, пранк тартат экенсиң. Ладно, күлкүмүсү жок бир скетч тартасың. Ладно, сөзү түшүнүксүз и вообще клиптин мааниси жок болгон клип тартат экенсиң. Ну ладно, макул, сен творческий адамсың, макул. Развивайся дейт элек, да? Унчукпайт элек, макул дейт элек, тийбейт элек бул адамга. Но бирок бул адам ак жол менен, жакшы жол менен акча тапкандын ордуна бул адам арам жол менен, аферизм жол менен акча тапканга өттү десек болот. Бул аферист эң башында 1xbet рекламалап келди. 1xbet мына сага, андан кийинкиси Россиянын дагы эң лютый аферисттердин, мошенниктердин проектиси Avalon Technology деген скам проектин рекламалап кылды. А бул Avalon Technologies вообще төлөбөйт эч кимге. Вообще, кроме вот реклама берген, вот рефавод, ушундай аферисттерден бөлөк башка эч кимге акча төлөбөйт. А бул ошону да рекламалап келди. Андан кийинкиси элдердин канын соруп жүрүп отуруп, Элиза үй буюмдарын реклама кылды. Элиза үй буюмдары жаны чыгып кеткичекти реклама кылды. Элиза үй буюмдары скам проектисиндеги 90% жабырлануучуну именно ушул Канат Шабданбеков алып барды. Именно ушул Канат Шабданбеков күндө сториске чыгарып, күндө реклама кылып атып, болгон эжелердин баарын алып барып чакаттыкта. Эми андан кийинкиси бул адам кичине эсине келет го, ана минтет го, тигинтет го десек жок. Элиза үй буюмдары потому что жабылып калды, потому что этот государство деген Мегаком деген көрө албай сотко берип салып, ошон үчүн жабылып калды деп. Кайра тиги Мегакомду элге натравить этип, на самом деле закондо эмне деп жазылуу экенин билбейт бул адам. А булар ошону да билишкен жок. Бул Канат Шабданбеков сабатсыз, бул ошону да түшүнгөн жок. Кайра защищать этип атат. Жок, ал деген ак эле болчу, сонун эле иштеп аткан, вот Мегаком негодяй, вот ошолор эметти деп. Эми андан кийин макулго, болдуго, кичине эсине келдиго, түшүндүгө десең жок. Дагы эле рекламалап атат 1xbetти, дагы эле рекламалап атат. Эми тифкоинди рекламалады. Мына тифкоинду көрдүңөрбү? Ушул адам жанагы 5000 кишиге ушул адам аркылуу сатылган. Өзүңүздөр билгендей, мен жакында $12,000 4000 тифкоин сатып алгам. Бул тифкоинди бирөө $3 кезинде сатып алып койдум. Ал эми тифкоиндин баасы аябай кымбаттайт. Кыргызстандын эң чоң паразити жана аферисти Канат Шабданбеков. Эгерде ушул адам реклама кылбаганында, анда эч ким билбейт болчу. Эгерде ушул адам элге мен салып атам, силер да салгыла деп айтпаганда, элдер Нурлан менен Кеңешбекке ишенбейт болчу. Вообще ишенбейт болчу. Айтышмак, ой, силер аферистсиңер, силер момундай турганыңар эле бул аферист деп. А вот именно ушул адамдар элдерди баягы көндүрдү десек болот. Анан ушинтип элди $12,000 салдым деп атпайбы? На самом деле ошол деле калп да, мисалы. Калп да, эми реклама кылып атпайбы? А значит, рекламага акча алып атат. А значит, как минимум Кеңешбек менен Нурландан бул $20,000 алды да. Андан көп акча алды бул. Анан жөн эле для показухи $12,000 берип койду. На самом деле бул салган жок. Бул аферист билет, что бул скам экенин. Бул аферист билет, что бул жактан элдин баары күйүп кетерин. Бирок акча алат. Анан ушунун баарын кылып туруп, анан ушул аферист жанагынтип анан ар кайсы бомуштарга бир 1000 сом берип, анан 3000 сом берип, анан 5000 сомго бирөөгө жардам берип койсо, элдер как будто мындай люди в черныйдагы жанагы чуф дегенде бир нерсени унутуп калат го, ошондой да, мындай 5000ге жардам бердиң и чуф, все болду. Эл унутуп калды. Сен алдаганыңды унутуп калды, сен аларды саска тыкканыңды унутуп калды.
бүт баарын унутуп калдым. Элден 50 000 доллардай сумманы урда, элде ошончо акчага алда, а бирок ошонун 500 долларына бир видеоролик тартып кой. Типа якобы в кавычках жардам берип атасың. Все болду, элдер унутуп калат. Сак саламатта болуңуздар.